Дайыма сак саламатта болгула урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз бул Кытай аскери парадындагы куралдар. Эмне деген куралдар? Эмнени көрсөттү Кытай, эмне менен мактанып атат? Жана ал нерсеси чын эле ушунчалык мындай артыкчылыктары чоңбу? Ушу боюнча кичине талдайлы. Албетте бүт маалыматтарды такташ керек. Кытай тарабы дагы кээ бир куралды балким бышар элек, чийки болуп калышы мүмкүн. Кээ бир куралдар боюнча толук маалымат ачпай коюшу мүмкүн да. Анткени бул мамлекеттик аскердик коопсуздукта. Ошон үчүн тиешелүү ундардан тактап алсаңар да жакшы болот кийинчерээк. Ошо эң биринчиси, эң чоң мындай биринчи орунда турган куралы бул деген DF-5S Dongfeng болду да. Бул деген континенттен ар аралык баллистикалык ракета деп эсептелинет. Өзөктүк ар кандай боеголовкаларды корса болот. Аралыгы 20.000 километр. Дүйнөнүн каалаган жерине жетет да. Дүйнөдө бир да точка жок бул ракета жетчү. Бул деген негизи баягы дүйнө жүзүнүн ушу диаметринин жарымынан ашат да бир аз. Мисалы үчүн бул деген стратегиялык деп эсептелинет. Аякта бөлүнүүчү дүрмөттөр бар. Аны учуп атканда түшүрсө болот, спутниктен атып, космоско чыкканда түшүрсө болот. Бирок эгерде түшүрө албай калсаң, учуп жеткенде боеголовкасы чатак кылып ийиши ыктымал. Бүгүнкү күндө Кытайда 600 ушул өзөктүк ракета дүрмөттөрү бар дейт. 600 бул деген бир топ эле Америкадан аз, Орусиядан аз, бирок көбүрөөк да мурункудан караганда 100 деп эсептелинчү мурун. Бул эми чын эле Кытайды ядердик держава кылат жана өтө коркунучтуу кылат дүйнө жүзүнө. Ушундай көрүнөт Dongfeng ракеталары, көрүп атасыздар. DF-5 деген ушундай ар кайсы шахталардан болобу, же кайсы жерден болот, ушуну атууга мүмкүнчүлүктү берет да, жана ошол поездтердин. DF-65 ал деле ошол интерконтиненталдык ракета дүрмөт менен, өзөктүк дүрмөт менен коштолот. Албетте 12.000 километрге чейин учат. Ошол орбиталык бомбалоо жана кайра бөлүнгөн дүрмөт менен коштолгон. Мындай бир эмес, бир нече дүрмөт бөлүнүп кетет да. Анын көрүнүшү ушундай да негизи. Ушундайларды мына көрүп атасыңар, тизимдин өзү намысы көтөрүлдү. Айымдан өзүн жакшы сезип ушу көрүп атат да. DF-17 деген дагы бар. Dongfeng 17 деп. Орто аралыкка учуучу гиперсоникалык баллистикалык ракета, 2 баскычтуу. Ошол негизи DF-ZF деп мындай ар кандай гиперсоникалык планерлерди алып жүрөт. Анан ошо жердеги буталарды атууга арналган 5 махка чейин учат. Бул деген гипер үндү деп атаса болот, бирок гипер үндү 6-7 мах деп жалпысынан аталат да, бирок кытайлар ушу 5 мах уча алабыз, гипер үндү деп айтып атышат. Ушинтип көрүнөт. Эми бул деген баягы планер учундагы дүрмөт, бул өзүнчө баягы кыргыч учакка окшош да, планер катары учат, бөлүнөт. Анан албетте кээ бир учурда буйтайт. Ушундай нерселерди айтылган, аны кичине түшүрүүгө кыйын. Бирок гиперсоникалык траекторияда буйтаганы анчалык мындай чоң эмес. Жана гиперсоникалык болгондуктан аны токтотуу өтө кыйын да, мисалы үчүн. Dongfeng 26D дегенди көрсөтүштү. 5000 километрге чейин атат. Бул баллистикалык ракета. Ошо базаларды урууга, авиа жүктөөчүлөрдү урууга андай иштелип чыккан. Жана ар кайсы аба ырайда иштейт, мобилдик платформага отурат. Жакшы мындай ракета да, авианосецтерди кырганга. Ушундай деп айтышат. Аны баягы дагы эле албетте расмий түрдө ачык салгылашта колдоно элек. Ким билет, анык характеристикасын азыр түшүнө элекпиз да. DF-31BJ же Dongfeng 31BJ деген ошондой ракета бар. Модернизацияланган интерконтиненталдык ракета бул дагы. Ядролук күчүлтүктүн бир бөлүгү. Диапазону жана башка маалыматтары көрсөтүлгөн эмес. Ким билет аны так. Бирок аябай мындай кичирээк болот, мобилдүүлүккө басым кылат. Муну баягы тез-тез ар кайсы платформа менен ташыганга мүмкүнчүлүк берет да. Анан дагы баягы Орусиянын ярысына окшош деп айтып жатышат да ошол ракетаны. UG-17 эле UNG деп аталат. 17 гиперсоникалык кемеге
каршы ракета деп эсептелинет. 1100 километрге чейин учат, 5 махка чейин баягы гиперсоникалык, гиперүндүк ылдамдыкка жете алат. Анан негизи ушул авиа жүктөөчтөрдү жана кемелерди жок кылганга арналган. Анан албетте көрүнүшү ушундай да. Көрүнүшү ушундай. Советтер Союзунун дизайны ошо гиперсоникалык дизайн. Бул эмнени билдирет? Бул деген баягы стратосферага чейин учуп турган, андан урганга мүмкүнчүлүк болот, бирок баягы ылдый учупта урганга мүмкүнчүлүк болот дегенди билдирет. UJ-19 или UNG-19 деп аталат. Бул дагы гиперүндүк ракета. Жана кемелерге каршы реактивдүү кыймылдаткычы бар. Ылдамдыгы 5 махка чейин жетет. Ушул деңиз согушу үчүн арналган жана ошол сыноолордон өткөн, ийгиликтүү өткөн деп айтып жатышат. Ошол UJ-19 ушундай көрүнөт да ракетасы. Бул болсо анык баягы аныкталган. Кытайлар ушуну сынап жүрүшөт. Машыгууларда чын эле жакшы иштеп жатат деп эсептелинет. Дагы парадта көрсөтүлгөн UJ-20 бул гиперсоникалык кемеге каршы дагы бир ракетанын түрү. Бул деген ракета буйтайт, ПВОдон качат. Дүрмөтө аралыгы 1000 километрге чейин атат. Деңиз буталарына согот көбүнчө. Бул деген көбүнчө ошол кемелерге каршы арналган да. UJ-20 ушундай көрүнүшү. Албетте UNG-21 дегенде бар. Ал дагы баягы гиперүндүк кемелерге каршы ракета. Ташуучу өлтүргүч деп аташат аны. Аралыгы 600 километрге урат. Ылдамдыгы 5 махка чейин жетет. Эсминистерден же H-6 бомбалоочу учактардан учурулат. Учактан да атса болот да. Ошо UJ-21 ушинтип көрүнөт. Бул баягы стратегиялык турбо винттик учактардан дагы аталат да боорунан. Анан CJ-20A, Chang'an 20A деп аталган бул. Абадан учурулган канаттуу ракета 2500 километрге чейин атат. Бардык аба ырайда стратегиялык сокку урууга арналган. Бул деген эми Орусиянын калибрине окшош, же болбосо АКШнын Томагавкына окшош да. Ошондой сыяктуу ракета. Ар кайсы аба ырайда уча берет, колдонула берет. CJ-1000 деген Chang'an 1000 канаттуу ракета дейт. Бул да ар кандай аба ырайында диапазондо маалымат көрсөтүлгөн эмес, бирок тактыкта ар тараптуулукка басым жасалган. Бул деле ошо баягы өтө Орусиянын мисалы үчүн Искандер М'дерине окшош. Анын баягы алып барган контейнерлери да дагы ошондой көрүнөт да. Ошондой деп эсептелинет. Эми албетте бул дагы кемелерге же душмандын базаларына же келе жаткан чоң аскер топторуна сокконго арналган. Jinglei 1 же Жулаң 1 деген ушундай ракеталар бар. Абадан учурулган баллистикалык ракеталар. Ядролук алыска атуучу Россиялык кинжалга окшош, бирок чоңураак учактардан атылат. Дагы эле жанагы ошол турбовинттик ошо стратегиялык бомбалоочу учактардан атылат да. Бул да аябай JL-1 же Жылоң деген. Ошо нерсе баллистикалык баягы авиациянын платформаларынан атканга арналган да. Анан Жулаң 3 деген да бар. Суу астынан учурулган баллистикалык ракета. Бул деген баягы америкалык Tridentке окшош да. Мисалы үчүн ошо кеме суу астында жүрүүчү кайык сыртка чыкпай, суу астынан бир 100 метр аралыкта ушул ракета менен ата алат. Бул ракета көтөрүлүп туруп, анан баягы контейнер жарылып, контейнерден учуу чыгып, андан ары учуп барат да. Ошентип баягы суу астында жүргөн кемени көрсөтпөй атууга арналган нерсе, же болбосо күтүлбөс жерден ядердик ошо боеголовканы атууга арналган нерсе да. Эми ушундай контейнер катары көрсөтүлгөн. Баягы атомдук суу астында калкуучу кайыктарга жүктөлөт бул нерсе. Албетте бул баягы күтүлбөгөн баягы же өч алуучу ядердик соккуга арналган курал. UJ-15 UNG бул деген үндөн ылдам рамжет кыймылдаткычы бар. Кемеге каршы ракеталар ылдамдык жана деңиз максаттарына басым кылынып жатат. Мунун да характеристикалары мурункулардай эле гиперсоникалык деп эсептесе болот. Мунун дагы ушундай эле көрүнүшү парадта көрсөтүлдү. UJ-18S, UNG-18S деген ракета. Бул деген круиздик ракета, дагы эле ошо баягы Томагавкка же калибрге окшогон. Ошол кемелерден аталат.
жана атылат жана ошо канаттуу ракеталардын классына кирет. Бул дагы 1,5–2 километрге чейин атууга мүмкүнчүлүгү бар. Дүрмөтүнүн ошо салмагы 500 килограммдан 1000 килограммга чейин барышы ыктымал деп айтышат, бирок жалпысынан 500–300 килограмм деп жатышат да. Well White 1 деген лазерди да көрсөтүштү. Бул деген азыр бүгүнкү дүйнөдө ошо алдыңкы турган өлкөлөрдүн ПВОсунун катарына кирген эң алдыңкы система деп эсептелинет. Баягы израилдик Магенор же ошол эле лазердик индиялык системасына окшош нерсе. Бул деген жүк ташуучуларга орнотулат мобилдик лазер системасы. Баягы энергия бир атышы $25 тегерегинде. Ошол 100, 200, 300 киловаттка чейин барат атуу күчү. Дрондордун, ракеталардын же сокур учкучтардын электроникасын жок кылуу үчүн жана ар кайсы баягы ичиндеги оптикалык системаларды сокур кылыш үчүн арналган ушундай ракета. Көп ракеталарга колдонгонго караганда арзаныраак болот ПВОго. Ушундай көрүнөт. Ушул лазерлер акыркы күндөрү көп ушундай колдонула башталып атат. Эң көп азыркы күнү практикалык жүрдө Израилде колдонулуп жатат. Бул деген минометтик снаряддарды атат. Кичинекей дрондорду, кичинекей учактарды, ракеталарды да атканга жетишкен нерсе да. Жогорку энергиялык лазердик куралдарды да көрсөтүштү кытайлар ар кандай. Ошо акырындап бул деген өзүнчө тенденция болуп баратат окшойт. Ушундай лазердик сокку менен арзаныраак, баягы жеңил жай учуучу ушундай жана жакынкы аралыкта коркунуч туудурган ушундай буталарды сокконго арналат экен. Анан жогорку кубаттуулугу менен микротолкундук куралды көрсөтүлдү Кытай тарабынан. Бул деген жапырт дрондорду, майда дрондорду, кичинекей ракеталарды, кичинекей электрониканы ушундай таза асмандан кыргуучу дрон болуп эсептелинет. Ушундай көрүнөт. Килеген микроволновка да. Сиздерде үйүңүздөрдө микроволновка меш бар болсо керек, аяктан тамак жылытканга. Эми элестеткиле, ушундай килеген болсо ушундай меш, анан эгерде сиздин тамак жылыткан мешиңиз 10 сантиметрге атса, булар болсо 1–2 километрге атат жана учуп келаткан дрой же болсо үйүр дрондордун мындай көлөмүн, кескин көлөмүн ушу бир атып түшүргөнгө арналган да. Мына бизге да керек окшойт ушундай нерселер. Албетте ар кайсы космостон ракеталарды кармап калууга жөндөмү алыска аралыкка учуучу зениттик ракеталар да көрсөтүлгөн. Мобилдик SM-3 сыяктуу спутникке каршы мүмкүнчүлүктөрү бар. Спутниктерди атып түшүрө алат деп айтылып жатат. Алардын аталыштары бир топ эле: HQ-29, HQ-19, HQ-20, HQ-26. Жалпы көрүнүштөр ушундай да. Булар деген эми баягы Орусиянын S-300, S-400, S-500-үнө окшош. S-500 бул перспективалык разработка Орусияныкы, эми кагазда, мультикте болсо керек. Бирок S-400 ушундай эле спутниктерди атып түшүрүүгө арналган болчу да. Эми Кытайдыкы ушундай курал бар. Ушундай курал үч өлкөдө бар бүгүнкү күнү. Бул Орусия биринчиден АКШда пайда болгон, анан азыр Кытайда да бар десе болот да. AJX-002 килеген суу астында жүрүүчү баягы ошо суучулсуз суу астында жүргөн роботтоштурулган ошол суу астындагы кайык деп атасак болот да. Узундугу 18–20 метр. Ичинде кээ бир маалыматтар боюнча ядердик кыймылдаткыч орногон. Бул кадимки деле ядердик суу астындагы жүргөн кайык да. Чыдамкайлыгы 200 саат дейт. Өзөктүк энергия тактала элек, бирок өзөктүк энергия менен жүрөт дейт. Орусиянын Посейдон долбооруна окшош дейт, же ошол долбоордон эле тартылып жасалган дейт. Ылдамдыгы 300 түйүн, деңиз түйүнү, морской узел деп коет. Жана чалгындоого же чабуулга арналган ушундай негизи суу астындагы жүрүүчү кайыкта. Бул нерсе баягы акырын, эч кандай баягы суучулсуз эле чоң тереңдикке 2 километр, 3 километрге чейин же болбосо 1 километр 200 метрге чейин кирип алып, байкап тегеректи маалыматты жеткирип Кытайдын мисалы үчүн аскердик түзүмдөрүнө, анан керек учурда атайын баягы куралды колдонуп, ядердик өзөктүк куралды да колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар окшойт. Ошого арналган суу астындагы жүрүүчү робот да, мындай айтканда. Бул чоң суу астындагы дрон.
Анан J11 Sharp Sword болсо мындай курч кылыч деп аталган жашыруун чабуулдун учкучсуз учуучу аппараты 1600 километр радиуска чейин уча алат. 6 саат чыдамкайлыгы бар, 12 километр бийиктикке чейин көтөрүлө алат. PL-15 ракета менен аталат, 200 километрге жеп бомбаларды таштай алат. РС башкаруучу согушкерлерди колдоо үчүн лоялдуу канатчы деген атты айылып жүрөт. Бул эмнени билдирет? Ушундай дрондордун үйүрү учактын учкучусу бар учактын артынан жүрүп, алардын буйругун аткарып, жасалма акылды колдонуп, ПВОлорду мындай жарып, же болбосо алдындагы учуп келаткан учактарга туруштук берип, же болбосо ошол өзү учкучтуу учак баягы учкучту жоготпой эле деп корккон буталарга өзүлөрү барып атака салып, ушундай иш аракеттер жасоочу ошо Орусиянын Охотник М'ге окшош, же болбосо XB-47 америкалык алгачкы чыккан маарынан мурда жасаган ушундай канатсыз, стабилизаторсуз, учкучсуз учакка окшош да бул нерсе. Ушундай алдындагы дрон, кытайлар ушуну көрсөтүштү. Анын аркасынан дагы башка дрондорун да көрсөтүштү. Бул деген баягы ошо атайын учкучтарды артынан коштоп жүрүүчү дрондор жасалды. Жана стелс технологиялары менен коштолгон да. Баягы радио радарлардан көрүнбөйт. Ошо аба титирегенди байкаган радарлардан да көрүнбөйт. Формасынан ушундай жараша. Атайын ушундай баягы оор же татаал авиациялык соккуларды аткарууга жардам берүүчү ушундай учкучсуз дрондор да. Келечек бүгүнкү күнү келди деп айтса болот. Кытайда иш жүзүндө бул нерселер далилденди, өйрөтүүлөр болду. Алар боюнча аскер серепчилер бул нерселер иштеп жатат деп атат да. Анан ушу баарын Wing Long деген же болбосо аждар канаты деген ушундай дагы бир MQ Reaper'ге же Predator'га окшош ушундай дагы дрондорду көрсөттү кытайлар. Алар эч бир уялган жок. Американын Predator же болбосо MQ Reaper'дин ошо чырчошторун уурдашып, алып алышып, ал чырчоштор менен өзүлөрүнө ушуну жасап чыгышты. Бүгүнкү күнү ошо алдыда жүрөт десек адашпайбыз да. Анан ушундай эле учкучсуз баягы тиг учактарда колдонулуп жатат. Мина таштаган аскерлерге мисалы үчүн камсыздоочу нерселерди алып барган дары-дармектерди, оок-дарыларды же болбосо керек болсо ошол түзмө-түз өзүлөрү жоонун позицияларын чабуул кылган ушундай учкучсуз тиг учактар көрсөтүлдү да. Кытайдыкы анын сыноолору интернетте толтура, көбүнчө ошо чоң миналарды ыргытуучу мындай сыноолору тапсаңар болот. Демек ушундай алдыга жылыптыр да Кытай. TZ-201 дегенди дагы ошо негизи танк деп 50 тонналык Абрамс же башка танктарга караганда 10 тоннага жеңилирээк ушундай массалык Кытайдын танкы чыгып жатат. Гибриддик кыймылдаткычы бар. Салмагы 35 тоннага чейин азайтылат. Жасалма акылдын жардамы менен бутага атат, снаряддарды ыргытат. Снаряддары дагы ар кандай болот, ракеталар болот. Мисалы ракетадан аталат. 360 градуска көрөт, жылуулук байкоочтор менен коштолгон. Батыш кесиптештерине караганда жеңилирээк жана тезирээк деп эсептелинет. Ушул LZ танктары Кытайдын армиясында массалык түрдө жасалып жатат деп айтылып жатат да бүгүнкү күнү. Жана ошол эле TZ же LZ танкынын шассисине орнотулган БМПлерди жасатат. Булар деген бир эле гусеницалык платформага БМПни дагы орнотушат, мындай замбирек танкты дагы орнотушат да. Ушундай көрүнөт. Мисалы үчүн алардын ушул эле платформада орнотулган баягы жеңил мындай зениттик пушка менен, замбирек менен коштолгон БМПлер да, баягы пехотага арналган танктар. Анан кытайлар дагы көп аябай парадта робот иттерди, робот кашкырларды көрсөтүштү. 4 буттуу ушундай чалгындоого, же болбосо аскерлерди, жарадар аскерлерди чыгарууга арналган, же болбосо ошол аскерлерди октарыны ташыганга, дары-дармекти ташыганга арналган, же болбосо керек болсо өзүлөрү курал менен коштолуп, өзүлөрү ошо жоонун позицияларына атака чабуул кылуучу ушундай системалар да ошолорду көрсөтүштү кытайлар. Алардын да сыноолорунун видеолору аябай жайнайт интернетте.
ийгиликтүү колдонуп атат десек болот. Кытай ушуларды аябай дарданып атат, камданып атат. Бүгүнкү күнү бул эмнени дегенин билдирет. Кытай акырындап номер 1 армия болуп атат да. Анан согуштук кеме, чакан согуштук кемени да көрсөтүштү. Стелс технологиясы менен коштолгон, атайын баягы боек менен боелгон радио толкундарды жок кылыш үчүн. Жана ушу жашыруучу дизайн, башкаруучу учкучсуз операцияларды жашыруун антенналары бар. Бул кемелер керек болсо чоң көлөмдө майда болуп, деңизде адамсыз башкарылып, жасалма менен башкарылып, ушу чоң баягы Украинанын Магура сыяктуу дрондорундай чабуулдарды жасай алат жана булардан эми коркпойт да эчтекеден. Анткени бул адам эмес да, темир тарсак жөн эле алыстан башкарылган. Керек болсо ушундай кемелердин чоң көлөмдөрү деңизди толугу менен көзөмөлгө ала алат да, жана ошо Америка Кошмо Штаттарынын монополиясын деңизде сындырганга, бузганга толугулук мүмкүнчүлүгү жетет да. Бүгүнкү күнү ушул парад көрсөттү. Кытай номер 1 дүйнөнүн армиясы болду инновациялык түрдө. Эгерде стратегиялык жактан Кытай дагы эле ядердик согуштан жана конвенциялык согуштан Америка Штаттарынан утула турган болсо, авианосецтери аз да Кытайдыкы авиа жүктөштөр. Бирок дрондордун согуштарында, мисалы үчүн Тайвань үчүн аралдын ичиндеги согуштарда, тактикалык согуштарда Кытайлар утат, Америка Штаттары утулушу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн эсептчилер айтып калды, биринчи орунга армия боюнча, таза ушу инновациялык, тактикалык, конвенционалдык армия боюнча Кытай чыкты дейт. Экинчи орунда Орусия дейт, үчүнчү орунда Украина дейт да. Анан 4-чү орунда гана 4-чү орунда Түркия болушу мүмкүн дейт. Анан 5-чи орунда гана АКШнын армиясы болушу мүмкүн дейт. Бирок АКШнын бюджети, аскердик бюджети бүт ушул өлкөлөрдүн бюджетинен баарынча чогултуп жыйнаганда деле ашат да. Бирок ашса деле кандайдыр бир керсейип кетишти. Ошо жаңы технологиялардан уттуруп жатышат. Мисалы үчүн массалык түрдө АКШнын армиясында бул жасалгалар жок. Кытайда массалык түрдө жасалып жатат да. Ошо дүйнө жүзүнө чоң мындай белги болду. Трамп да чычалады. Трамп айтты, согушка даярдангыла, аскерди күчөткүлө деп буйруктарды берди. Путин менен Си тиги Пекинде Америкага каршы жашыруун сүйлөшүүлөрдү, кандайдыр кооптуу сүйлөшүүлөрдү баштады деп ушундай өзүнүн дагы сөздөрүндө айтып баштады да. Албетте силер эмне деп ойлойсуздар, комментарийлерге жазгыла. Ушул QR код аркылуу бизнес пландоо сагына кошулсаңар болот. Каналды колдоп койсоңуздар да болот. Бул нерсе рекламада да кайталанат окшойт. Рекламалык блокто. Комментарийлериңерди күтөм. Видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.